Assalamu alaikum dostlar. Assalamu alaikum bizden Mustafa YouTube kanalımızın görüşleri. Туғандар, бүгін biz Сузак району Барпы айыл аймағына қарашты Марқай деген жерде тұрабыз. Туғандар, Марқай деген көмірдің кенінің жанында тұрабыз. Ушул жерде айылда bir күчтүү аттарды тартабыз достор. Ушундай сыны келишкен Карагер биринчи номерде чыгат. Кийинки бул жакта үйүргө коюлуп жүргөн үйүрдүн аты да чыкмакчы туғандар. Анда эмесе бул аттардын ээси Замир деген жигиттин аттары экен. Бул аттар боюнча мен азыр маалыматты алып берейин. Карагер боюнча толук маалыматты сурап берейин туғандар. Кандай ат экен, улагы барбы же өнөрлөрүн дагы баарын билип берели туғандар. Эгерде ээси чап дей турган болсо, ушул жерден кыска атты жылуулотуп, аттын баскан басыктарын көрүп туғандар билип беребиз. Анда баштайлы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолуктар жакшы? Жакшы, рахмат. Аттарды бага атасыңар? Бага атабыз. Жакшы. Эми бул бүгүнкү чыгарышта эки ат чыгат экен, Эки ат чыгат. Эки ат чыгат. Ушул биринчи ат боюнча бир маалымат бербейсиңер? Карагер чоң ат экен. Чоң аттын жашы кандай? Бул жашы жазга 6 жаш. Жазга 6 жаш. 3 асы болот экен да жазга, 3 асы, Кудай кааласа. Аттын турушу сыны жакшы экен. Бул аттын парадасы кандай? Парадасы ошо Бишкектен келди, Новокиргизге деп. Бишкектен келген. Бирок Карабайырда ишти. Новокиргиз эми жаңы кыргыз парадасы. Карабайырдын аргыны бар дем буда, турабы? Ошондой болуш керек. Мына достор, аттын алдын көрүңүздөр. Аттын бою канча чыгып калат? 1.65тен жогору бою. 1.65тен жогору, 1.70ге жакын. Өнөрлөрү бар бекен, аттын улагы барбы? Мен алып келдим бул атты. Алып келгенден кийин чабылдыбы? жок. Чабылбады. Сууту эле ушул бастырып эле атабыз. Жок, мурун чабылып жүргөн бекен же кандай? Мурун былтыры бир-эки палван чапкан экен Бишкектечи. Бир-эки палван чапкан. Жараган атпы? Жараган дешти, мен алып келдим. Суут албай атам. Минген адам жок. Азыр кандай? Жештери кандай? Канча килограммга чейин неме болуп атат? Бул ошо эгеси айтты 19 килограммга чейин жем жеди дейт булар. 19 килограммга чейин. Бул курукта турган. Курукта турган. Коюлган эмес булар. Кубазда турган экен да? Кубазда турган ат экен. Үйүргө коюлган эмес. Үйүргө коюлган эмес. Ошо бир жаш бала былтыры минчкен эле буну. Жаңы чабар ат экен. Жаңы чабар. Чуркашы бирок өтө күлүк экен. Күлүктүү. Буттары тазабы? Буту болуп таптаза, Кудай кааласа. Кудай кааласа буттары таза. Мына азыр аттын мен жанынан бир көрсөтөйүн. Ака бир жылуулатып коюңчу, жылуусун көрсөтүңчү. Бул жака. Мына туғандар, сыны мүчөлөрү аябай жакшы экен. Аттын аркаңкы сол буттарында агы бар. Мына жооштугу жоош элеби? Өтө жоош. Жегени жакшы. Эч кандай мындай ылгабайт, Ылгабайт, эми баягы чөптү салгандай жейт. Салгандай жейт. Көрүнүп турат. Баягындай оңго солго буролору жакшы элеби? Повороттор да жакшы. Поворотторун көргөзүңчү ака. Мына туғандар, бұл аттын сыны күкүрт бу? Бурарын. Повороттор өтө жакшы. Повороттор жакшы экен, Буну үйүргө коюп, кулун ала турган экен да бул атты. Мына достор. Эми баасын канча деп атасыңар буну? Бунун баасын $5000 койдум. $5000, Бою 1.65тен жогору экен, Ооба. 1.65тен жогору. Эми Тарпады ушу эгеси. Бери бастырыңыз ака, бери. Кечине кой берип койбойсузбу? Кандай? Өтө күлүк. Дагы бир. Мына достор, болду. Оозу жумшак эле экен, Азыр аттын бир мына кабактарын көрсөтүп коеюн. Карагердин бул кайман аты барбы, жокпу? Жок, алган адам өзү коюп алат. Алган адам коюп алат, Жакшы кайман аты ыйгара турган ат экен да. Арты, алдын сиздерге көрсөтөйүн. Буттарын жанынан тартайын. Чатка аяктарын көрсөтөйүн. Бастырыңар. Бул ат кимге насип кылган болсо туғандар, эгерде улака жакшы жараткан болсо, баасы көтөрүлө турган ат экен. Өзүңүздөр дагы баамдасаңыздар керек, аттын сыны
Турушу. 5000 долларга коюлду туугандар. Карагер 1-номердеги ушул атты тарттык. Анда экинчи атка өтөбүз. Ал кайсы ат болду экенин көрөлү. Мына достор, экинчи атты тартабыз. Бул ат боюнча азыр жерде кашка. Ат боюнча сурап берели. Замир, бул ат боюнча маалымат бергиле ма? Бул ат ушу өзүбүздөн чыккан ат. Өзүбүздө кол бала. Кол бала. Кол бала. Бунун ошондо бул таза кара байыр экен да. Таза кара байыр. Таза кара байыр. Бул ат эмне тердеп турат? Бул ат ушу азыр оно жерге бастырып келди эле. Азыр келип эле азыр ушу. Ондо буну деле чаппайт экенбиз да? Буну деле кичине алып коебуз. Кара байыр. Улагы барбы, жокпу? Улагы камча болгон ат. Камчапкы. Камча болгон ат улагы. Үйүрүчү? Үйүрү быйыл 14-15 бeye койгонбуз. 14-15 бейде коюлду. Кара байыр, достор, мынакей караңыздар. Жашы кандай эле? Жашы жазга 2 асы. Жазга 2 асы. Мына достор, анда бул аттын ден соолугуна жооп, а? Ден соолугуна каласа жакшы. Буттары таза. Таза буттары таза. Туяктардын алды жакшыбы? Жакшы. Туяктардын алды жакшы. Үйүрдөн келген бойдон эле турат. Үйүрдөн келген бойдон эле турат экен. Бою 1.55-тен жогору окшойт да, кичине. 1.55-тен жогору. 1.55. Жетпейт. Бул жердердин баасы кандай? Баасы ушу келишим баага койдук. Келишим баада. Келишим баага. Эгер ат жаап калган болсо чала беришет онда силерге, а? Жаап калса чала берет. Мына достор, келишим баада коюлган Замирдин аттары, ушул аттар болду. 2 атты чыгардык туугандар. Кимге жаап калган болсо сурай бересиздер. Алдыда номерлер коюлду, WhatsApp номер, түз байланыш номер. Бул Маркай айылы Барпынын перевалынан өзгөн жактан келатканда түшө бериште оң жакка кеткен, түшкөндөн кийин оң жакка кеткен жол бар туугандар. Ошол жерден 17 километрге чейин жүрөсүздөр. Ушул Маркай деген жерге келип, аябай сонун жер экен. Абасы таза. Жайында аябай жакшы болуп калды бул жер, жап-жакшы болуп. Природный жер да. Природный. Ушул жерге келесиздер, аттарды көрүп алып калсаңыздар болот туугандар. Ушинтип, ушуну менен бүгүнкү биздин чыгарылыш 2 атты тартып көргөзүү менен соңуна чыгарабыз. Бирөөсү 5000 долларга карагер коюлду. Экинчи номер ушул ат. Ага, оңго солго буруп көрүңчү бир. Поворотторун бир. Поворотторун. Тегерек коюп. Алдыга бастырып. Жылуу болотуп, кыска чаап кое берсеңиз да болобу? Болот. Кыска эле. Айда. Мына туугандар туруп калган ат экен. Ошондуктан бүгүнкү чыгарылышта 2 атты тарттык. Чоң ат. Бул аттын баасы келишим болду туугандар. Көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Соодаңарга береке каалайбыз. Биз менен бирге туруңуздар туугандар.